Шаардагы Борбордук базардын айланасында соодагерлер жол четине мыйзамсыз соода сатык жүргүзүп келген. Мындан улам бардык көчөлөрдү иретке келтирүү максатында шаар башчысынын тапшырмасы менен атайын рейд өткөрүлдү. Рейд шаардык мэрия, Сенепит көзөмөлдөө борбору, ветеринария, салык, милиция кызматкерлери жана Экотех инспекциясынын өкүлдөрү менен биргеликте жүргүзүлдү. Баткен шаарынын борбордук көчөлөрү Сайдыман Ажы, Салих жана Нургазиев көчөлөрүгө жол четиндеги мыйзамсыз соода сатык жүргүзгөн жарандарга эскертүүлөрдү берип, бир катар штрафтарды салып, службалар ар бир өзүнө тийиштүү болгон штрафтарын салып баштадык. Рейдтин жүрүшүндө айрым соодагерлер мыйзамга баш ийбей, жөө жүргүнчүлөр жүрүүчү жолду тосуп соода кылганы аз келгенсип, тиешелүү кызматкерлерге баш ийбей, көңүл кош мамиле жасаган сатуучулар да четтен чыкты. Неге көчөдө постоянный сатат? Мана, аз жүр, мана. Тартаачы жок, жүр, мана аз үстүн жооп койду, жүр, мана. Кимиң үйрүтсүң? Жүр, манеке, мана. 753, аркасы жык курма. Жалган айтсапчы, жалган жок. Сен ошону абайсыңбы? Мен кирбейм ичкериге. Жок, мен жаздын кышын чыккан эмесмин көчөгө. Мен постоянно магазинде эле турганмын. Эл чыккан үчүн чыктык биз ам. Бул жакта тыгын жаралып атат. Эмне үчүн мындай? Тыгын жаралыш үчүн машинаны бир этке койгуласы эле. Азыр мына буну бияка кирсем, машинаны карагаласам, машина батпайт атат азыр. Эл эмес, эл мана тротуардан баспайт экен. Сиздер ошол тротуарда Жок, бетен эл баспайт. Бу жер менин өзүмдүн тротуарым болду. Берге бетке машинаны колбойт, бетен жолам басылбайт. бул жерден эл өтүш керек. Жок да бетен эл өтпөйт экен. Эл мана жерден өтүп кетет. Бери мен бош эле турат. Бош эле турат бетте. Мындан сырткары өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу Сенепит көзөмөлдөө борборунун адистери тарабынан санитардык талапка жооп бербеген азык-түлүктөр сатыктан алынып, тамактануучу жайлардын ээлерине эскертүү берилди. Makasılar çantanın içine tekerlekli. Medat motorlardan çok doğru. Ben kese söşüstüm. Evet, gördüm. O boyunda alış gerekli men. Adı Cevap işler 3 yol kıldık. 4. yolu жоопкерчилик сотто карайт кандай. 3 yol. Буга чейин жол четинде мыйзамсыз соода кылбоо жөнүндө тиешелүү мекеме ишканалардын адистери тарабынан байма-бай түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Ага карабай эскертүү алып, протокол түзүлгөн соодагерлер дале санитардык талапты так аткарбай, ошондой эле жарамдуу мөөнөтү өтүп кеткен азык-түлүктөр да кездешти. Буга чейин дагы бул эт сатуучуларга эскертүүлөр берилген. Көп жолу халат маселеси боюнча дагы мына жерин холодильник жабуу, холодильникке коюу жагынга дагы предписаниялар берилген. Бирок аткарылган жок да. Эми кандай чара колдонуңуздар? Эми биз штраф менен гана чектелебиз да. Штраф салынган бул балдаргачы. Эң минимальный штраф 3000 сомдон 15000 сомго чейин. Эскертүү берилген эмес, бирок штраф алдын төлөгөнбүз. Мана холодильник жасатыла дегенде ошого штраф төлөгөнбүз. Шаардыктарды түйшүккө салган дагы бир маселе Борбордук базардын айланасындагы унаалардын тыгыны. Жергиликтүүлөр жол тыгынын жараткан соодагерлерге катуу чара колдонуу керектигин айтышат. Сатуучулар бүтүн алып чыгып коюп алып, машиналарды алып келип катар коюп таштап, кирип чыгышыбыз биздин мисалы үчүн мына үй меники. Кирип чыгыш жыда кыйын болуп атат бизге. Буларды бир ортого барьер коюп, сатуучуларды ичкери киргизип, эки жака машинаны эки тараптан жүрө турган кылып койсолор, жакшы жеңил болот бардыгыга. Мына азыр бир эле машинага жол бар экен да. Ошого азыр биз тура берсек, кечке чейин тура беребиз. Ошого артка кайтышка аргасыз болдук. Текшерүү учурунда өз билемдик менен уруксат берилбеген жайларда тоскоолдук жаратып, соода жүргүзүүгө же күркөлөрдү башаламан жайгаштырып алган ишкерлерге тиешелүү кызматтар тарабынан айыппулдар салынды. Кошумчалай кетсек, шаардык мэрия тарабынан шаарды иретке келтирүү максатында жумасына 2 рет рейд өткөрүлүп турмакчы. Назгүл Абдрахманова, Куштарбек Абдикар уулу, Алтын бешик жаңылыктары.